Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар, бүгүнкү семинардын катышуучулары. Бүгүнкү семинарга район администрациясынын башчысынын биринчи орун басары Талантбек Тойчиевич катыш керек эле. Азыр мына ушул жерге келгенде областтан чакыртып кетиптир. Срочно бир жыйын болуп калып, жүйөлүү себептер менен келе албай калды. Өзүңүздөргө белгилүү Кыргыз Республикасынын президентинин Ош областындагы ыйгар укуктуу өкүлүнүн жана Каракулжа жергиликтүү мамлекеттик администрациясынын 2025 жылы эгиле турган биздин кылкандуу дан эгиндерин оруп жыйноо жана аларды уюштуруу боюнча тескемелеринин алкагында бүгүнкү күнгө биз Каракулжа районунун Калпак айыл чарба өндүрүштүк кооперативинин базасында таласында биз семинар белгиленген. Ушул жерде катышып отурабыз. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, биздин райондо айыл чарба өсүмдүктөрүнүн 5-6 гана түрү өстүрүлүп келген. Ушул убакка чейин өстүрүлүп келет. Бирок ал агротехникалык эрежелер сакталабы, ыкмалар сакталабы, ошол эгилген культуралардан биз өз деңгээлинде рентабелдүү түшүм ала алабызбы, ала албайбыз, бул башка маселе. Бүгүнкү как раз ушул айыл чарба кооперативинин базасында биз айыл чарба өсүмдүктөрүнүн 3 культурасын Россия Федерациясынан алынган буудайдын Корнетта деген экинчи репродукциясы, үрөнү, Корнетта деген буудай жалпы 8 гектар жер аянтына эгилген. Экинчи жүгөрүнүн сорту 5 гектар жерге жүгөрү жана 30 гектар жерге беденин аянты менен тааныштырабыз. Мен бүгүнкү келген коноктор менен сиздерди тааныштырып коём. Биринчиден, бүгүнкү айыл өкмөттөрдөн айыл өкмөт башчылары, жер адистери жана ар бир айыл өкмөттөн 5тен ушу дыйкан фермерлер алып келиш керек болчу. Биз кече эле жакында күнү кече райондун стратегиялык өнүгүү планын кабыл алганбыз. Ошондо биздин жанагы 5 үрөндөн сырткары жогорку маржиналдуу өсүмдүктөрдү, анткени жогорку маржиналдуу өсүмдүктөрдү биз эгип, ошондон жогорку түшүм алабыз. Ошону кандай элге жеткизебиз деген максатта жеткизип отурабыз. Бүгүнкү келген семинардын катышуучулары Ош, Баткен облустары боюнча өсүмдүктөрдү жана багыбанчылыкты экспертизалоо департаментинин директорунун орун басары Кадыров Мадамин ака катышып отурат. МЧСтин Каракулжа бөлүмүнүн башчысы Азиз мырза катышып отурат. Райондук суу чарба башкармасынын башчысы Жумабай Токтосунов катышып отурат. Жана башка айыл өкмөттүн жана фермерлер катышып отурат. Буларды ар ким ушул мамлекеттик саясат жана суу саясаты боюнча, тарификация боюнча Жумабай Шакоевич өзүнүн билдирүүсүнө жасап кетет бу жерде. Үрөн боюнча Мадамин ака өзү маалымат берет. Анан мына өрт коопсуздугу боюнча Азиз мырза өзүнүн маалыматын бу жерде бермекчи. Кыскача Каракулжа Калпак айыл чарба кооперативи боюнча баарыңыздар эле түшүнүп турасыздар. Биз айтып коюшубуз керек. 3 жылдан бери биздин жанагы мамлекет тарабынан колдоого алынган үрөндөрдүн баарын жеринде эгип ушул кооператив. Биздин мындайча айтканда сыноолордон өттү. Бүт лабораторияда алынган үрөндөрү лабораториядан өтүп талапка жооп берерлик урожай алып атат да. Бул агротехникалык эрежелерди, ыкмалардын баарын сактоо менен ушундай ийгиликтерге жетишип отурат. Бул калпак өрөнчүлүк чарбанын жанагы статусун алууга райондогу биринчи кандидат деп койсок болот да. Быйылкы жылы Кудай буйрса мына күзүндө түшүмдүн жыйынтыгы менен биздин министрликтен атайын комиссия келип өзүнүн баасын берип, бүт баягы критерийлерге жооп береби. Анан ошонун жыйынтыгы менен Кудай буйрса биз ушу үрөнчүлүк статусун берүүгө даярданып жаткан чарба болуп эсептелет да. Бүгүнкү күндө программа боюнча биринчи Улан мырза теориялык частын ушул жерде айтып берет дагы. Анан кийин жеринде ар бир культура боюнча өзүнүн кандай ыкмалары менен агротехникалык эрежелерди сактаган боюнча өз оозу менен бизге түшүндүрүп айтып бермекчи. Эмесе сөздү кыска тартайын дагы. Биринчи Мадамин ака сизге сөздү берсек. Бүгүнкү семинардын катышуучулары мына бүгүн өтө убагында мына семинар урушуп өтүп атат. Мен айта үрөн багытында иштеген үчүн үрөн боюнча кичине кыска токтолуп өтүп кетейин. Бул үрөн жакшы болбосо
канча аракет кылбагын түшүм өйдөгүдай планды түшүм алыш кыйын болот. Мына улам баштаган чарба мына 2 жылдын жүзү болуп калды. Сот алмашуу, сот жаңылоо боюнча иш жүргүзүп, Россиядан алып келген үрөндөрдүн мына карнетти сортуну 2 жылдан бери эгип атат. Биз келип таза соттуулук боюнча апробация өткөрөбүз. 40-45-тин тегерегинде болуп атат да. Бул Каракулжа районунда мындай кемде кем болот да. Бул эми иштөө берет, сууну убагында берет, карайт. Анан биз менен тыгыз байланышып, лабораториядан өткүзүп, үрөндөрдү жогорку комиссияга жеткирип, дыйкандарга сатат. Ошондой эле мына Токшекем ушундай неме менен неме кылат. 2 үрөн чарба бар, 2 үрөн чарба менен биз тыгыз иштейбиз. Менме де эми бул азык-түлүк саясатында үрөн жакшы болсо, аз гектарга эгип көбүрөөк түшүм алыш азыркы неменин замандын талабы болуп калды. Мен ойлойм, бул бала мындан кийин жакшы үрөндөрдү алып келип, элге мынандай семиналарды өткүзүп, түшүндүрүп берсе, элге деле бир жакшы багыт болуп кетет деп ойлойм. Рахмат. Анда кийинки сөздү Жумабай Шөкөевич өзүңүз суу тарификациясы боюнча жалпы эле мамлекеттик саясат боюнча маалымат берип берсеңиз. Салам алейкумдар аксакалдар. Мына Султан ака аксакалдар турасыздар, эми суу боюнча Калпакта жакшы билесиздер деп. Мына тарификациябызда көтөргөн азыр ошол талаш тартыш менен тоолуу шарты катаал райондорго деп бизге 250дөн берген, чоң жанагы чүйдөгү чоң райондорго 500дөн бир сугарганга. Эми аны биз мына айыл өкмөттөр менен жылдын башында ошол өзүбүздүн шартка карата райондун аймагындагы шартыбызга карата кылып турган 250дөн дагы бир сугарган, 2 сугарган дебей эле биз ошол бир неме койгонбуз. Сиздердин айыл өкмөткө башка наркы айыл өкмөттөргө караганда Ибрайым өзүң билесиң, сиздерде сууну көп пайдалануу, суунун кадыр баркын, маани маңызын жакшы билгендиктен сиздердики сал көбүрөөк. Анан эми аны айыл өкмөттөрдүн бардыгы билет. Анан эми мына семинар аябай өз убагында жана азыркы аксакал айткандай ушул керектүү маалда заманбап азыр бүгүнкү күндө ушул үстүндө ооруп аткан жерден көргөндүн өзү бул аябай чоң жакшы самалы. Кудай кааласа бардык ушул жерден көрүп кеткендердин бардыгы айыл өкмөттөргө барып кайсы жерден ким келсе ошону жайылтып элдин арасында түшүндүрүү иштерин жакшы жүргүзсө керек деген ойдомун. Кудай кааласа мына Улам мырза менен биз тыгыз байланышта иштеп атабыз. Суу боюнча проблема жок, Кудай кааласа неме. Быйыл өзү мына аксакалдар өзүңүздөр көрдүңүздөр, Алла Таала бир жакшынакай жыл болуп берди. Селпелден деле анча Кудай сактасын эми баягындай өзү сурап алгандай болбойлу. Анан суудан деле жамгыр деле убагында жаап берип, Султан эже. Туурабы? Эч кандай немеси жок. Бардыгыңыздарды биз жакшы билебиз. Калпактын чыры менен чоңойдук мен деле ушул жерде жүрүп башынан кандай болгондон аягына чейин көрөбүз. Мына Кудай кааласа эми жөнгө салынып сиздердики да жакшы мындай элге журтка кызмат кыла баштадылар. Бул деген жакшы жөрөлгө. Ушу көз тийбесин, ылайым ушундай ынтымакчылык менен ушул эл журтуң менен ушул өрөөндөгү ушул жерге тиешеси бар кишилердин салымы менен ушул Калпак бир өнүгүп өссүн деген чоң ниет тилекти айтат элем. Мына Бак ака турат ушул мындайынан чөптүн тамырынан өдө чоңойтуп ушул жерде аралашкан киши катары. Ушу ишиңиздерге ийгилик болсун, аманчылык болсун. Айтылган жанагы Кубанычбай айткандын бардыгы ошол эш жүзүнө ассын, Кудай кааласа. Мен тилектештигимди билгизем. Бизден кандай службабыздан эмне жардам, кандай суроо талап болсо биз оперативный убагында келип техникаларыбыз менен жардам бергенге дайым даярбыз. Жакшылыктар болсун. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү семинардын катышуулары. Мен майор Тогайбеков, Каракулжа районунун өзгөчө кырдаал бөлүмүнүн башчысы. Бүгүн жакшы иш-чара болуп атат. Себеп дегенде азыркы учурда баары дан эгиндеринин бардык эле түрлөрү уже орулуп жыйналуу алдында турат да. Азыр бардык чөп жаар, ошондой эле эгин тегиндердин бардыгы уже бышып, жетилип, уже дан берейин деп турат. Ошол кургап калган азыркы учурдачы. Эң биринчи өрт коопсуздук эрежесин сактоодо эмне кылыш керек? Биринчи өчүрүт жаш балдарды кароосуз калтырбоо керек. Жаш балдарды кароосуз калтырбоо, андан кийин ошол эле учурда тез күйүүчү каражаттарды жаш балдарга такыр карматпоо.
Жек ар бир өзүбүздүн балдарыбыз анан өзгөлөрдүн да балдарын жолдо көрүп калсак көзөмөлдөп ширеңке ойноп жүрө турган болсо же ушундай бир жерди күйгүзөм деп аракет кылып жүргөн болсо мындай байкап калсаңыздар сразу токтотуп колунан ширеңкени алып андан кийин могул комбайндар оруп жыйноо алдында турат, көп жерин жыйнап атышат. Ошол учурда өрт коопсуздуктарынын биринчи эрежелерин техникалык кароодон мыктылап өткөрүп, ошол эле комбайндан искра чыгып кетишпеш керек. Искра чыкты дегенче могул кургап турган дан эгиндерине сразу жайылат, комбайн өзү кошо күйүп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн техникалык кароодон мыктылап өткөрүп, андан кийин ошол эле комбайндын эгеси тамеки тартышы мүмкүн мисалы. Ошо тамекини тартканда да коопсуз жерге тартып, тамекини тартып бүткөндөн кийин ошо тамекини толугу менен өчүрүп, анан колдон келсе моундай куруураак, мындай күйүүчү дан эгиндери жок же болбосо чөп чар жок жерге мындай аккуратно көмүп коюлса эң жакшы болот. Колдон келсе такыр тамеки чекпей деле койгон дурус болот. Андан кийин эң негизгиси мына комбайнда сөзсүз түрдө өрт өчүрүүчү каражаттар болуш керек. Өрт өчүрүүчү каражаттар бул эмне? Эң оңой жана ыңгайлуусу бул огнетушитель. Ар бир комбайнда бирден огнетушитель болуш керек. Исправный состояние деп коет, мына иштеген абалда огнетушитель сөзсүз түрдө болуш керек. Андан кийин могул арыкта суулар турат мисалы. Агып жатат, чака обязательно. Анан топурак, кум ошол айдоонун четинде бар обязательно. Ошо чака менен ташып, кокустуктан өрт чыгып кете турган болсо ошо чака менен, огнетушитель менен, могу суу турат, суу менен өтүрсөңүздөр болот. Анда азыр эми кооперативдин жетекчиси Улан өзү кооператив жөнүндө, кооперативдин ишмердүүлүгү, анан ушул агротехникалык эрежелерди кандай ыкмаларды колдонуп аткандарын биринчи ооз эки турда кеңири маалымат берсе, анан кийин экскурсия кылып өз көзүбүз менен көрсөк. Саламатсыздарбы, куш келипсиздер. Биз 2023 жылы Калпак кооператив болуп, ушул октябрь айынын тургундары менен биргеликте ошол түзүлгөнбүз. Айыл чарба өндүрүштүк кооператив болуп. Биз 2023 жылдан бери биздин багыт ошол үрөнчүлүк багытта иш алып баруу. Ошол үрөндүн сапаттуу ошол ар бир сурат талап болгон үрөндөрдү, сапаттуу үрөндөрдү өндүрүү биздин ошол багытыбыз ошондой. Биз 3 жылдан бери кылкандуу дан эгиндерин, буудай, ошо арпаны аралаштырып үрөндү өндүрүп келатабыз. 3 жыл катары менен акт операциядан өтүп, ошо жакшы деген баалоо менен буюрса ушул иш алып барып атабыз. Биздин багыт Каралужа тоолуу район болгондуктан экинчи багыт ошол тоют маселеси дагы биздин ошол эмеде тоюттун ошо сенаж, сыйлас түрлөрүн өндүрүп, ошол аз аянт менен көп тоютту чыгаруу ошол багытта дагы иш алып барып атабыз. Аны дагы ошол азыр көрөсүздөр. Анан үчүнчүсү ошол беде урук өндүрүү ишинде дагы аракет кылып атабыз. Буюрса ошол беденин өзүнүн эмес, беден уругун дагы чыгаруу ишинде иш алып барып атабыз. Ошо азыр бардык койлардын үстүнөн Кудай кааласа өз жеринде көрөсүздөр. Анан ошол жеринде кандай суроо жоопторуңуздар болсо, кантип эккенбиз, кайсы мезгилде, кандай уруп, кантип сугарганбыз, кайсыл жер семиктикчилер менен колдонуп, анан бизде ошол баягындай химикалык гербицид, пестицид ошол кошулмаларын кошпой органикалык өсүмдүк өстүргөнгө ошо аракет басым жасап атабыз. Аны дагы ошол жеринде көрөсүздөр, буюрса.
Анан биз азыр биринчиси ушул жогоруда айтып өтүлгөндөй кылкандуу буудай корнетта сортун эккенбиз. Алар ошо Россиядан келген биринчи репродукция болуп. Азыр биз экинчи репродукция кылып урукка чыгарып атабыз. Биз бул урукту былтыр дагы эккенбиз. Ошол орто эсептен 45 центнерден бизге ушул айланганда жакшысы ошол 55 центнерге чейин жеткен. Анан бунун бул жактары ошол кылкандуунун кургакчылыкка кичине чыдамдуураак, анан жазгы мезгилге дагы эксе боло турган үчүн ошол урук кылып, ошо Каракулжа районуна ошол урук кылып даярдап атабыз. Биринчиси ошол, анан экинчисин жүгөрү таласын көрсөтөбүз. Буюрса ошол гибрид сортунда силоска багытталган. Аны көрөсүздөр да чыгарабыз. Ошол биздин эми ошол коллективный кооператив болуп иштеп атабыз. Бизде ошол техника иштеткендер, анан өзүбүздүн ошо сугатчыларыбыз дагы бүт кооператив мүчөлөрүбүз, сугатчыларыбыз, бардыгы ошол кооператив мүчөлөрүбүз чоң иш алып барабыз. Ошол суроо жооптор болсо бересиздер. Суроо жооптор болсо иш арасында Анан бизде мына ошол айылда ошо Бакака сиз бир-эки сөз сүйлөп, анан Султан ака дагы бир-эки сүйлөп койсун аксакалдардан. Анан кооператив мүчөлөрдөн сүйлөй турганыңыздар сүйлөп коюңуздар. Саламатсыздарбы, мына семинардын катышчылары, куш келипсиздер. Мына бизден ушул Каракулча райлык отунда Калпак участкасындагы мына бизден улам мурдагы жетектеген үрөн чарба келип атасыздар. Мына биз чыныгы тыйканды, чыныгы мээнетке чыдамды таптык. Мына өзүң көргүлө, мына эккен эгиндерин көргүлө. Биз ушул тыйкан чарбанын үрөн чарбанын мүчөлөрүндө биз өтө аксап келгенбиз чындыгында. Мурунку үрөн чарбанын жетекчилери жакшы сапаттуу үрөн берген эмес. Каяктагы буудайларды үрөн деп берип жүргөн. Көз боймочулук кылып. Мына чыныгы мына үрөндөр, мына өзүңүздөр көзүңүздөр менен көрүңүздөр. Эми рахмат эми, мына иштесе болот экен. Иштесе болот экен. Баягы миң уккандан көрө бир көргөн артык дейт. Биз улам мурдага ыраазыбыз, эл да ыраазы, элди уят кылган жок. Мындан дагы биз буга ишенербиз. Анан эми өзүм мына суга сууну тейлейм. Суга суу өз убагында келип атат, агып атат, толук кандуу. Азыркы убакта мына арпа, буудай, мына беделер жыйналып атат. Ошого жараша азыр суунун агымын сал пасайттык, төмөндөттүк. Эми мына жыйнап турса дагы сууну көбөйтүп беребиз. Уламырда рахмат ишиңе. Ийгилик болсун, Алла колдой берсин. Баракатын бекти эканыңа. Султан ака өзүңүз. Эми мына бүгүн бардыңыздар семинарды сөздөрдү угуп атасыңар. Куш келипсиңер. Биз эми ушул жерде чоңоюп ушул жерде иштеп жүргөнбүз. Бул өзү Калпак участкасы 1-чи Каракулжа совхозунун балансасында болгон. Анан 85-86 жылдары Совет министринин токтоо менен эле Каракулжанын совхозуна эч кандай айтып дебестен ошол жерден эле МОКко өткөрүп жиберген. Ошол боюнча ушу МОКто МОК бул жерде иштетип жүрдү. Анан кийин мына союз тарагандан кийин бул жерде ошо биринчи Калпак чакан ишканасы деп тойчу түзүп, адан кийин анан ушу Дөөлөтбай иштеп жүрдү. Эми мына октябрда чынында ушул жерди бир иштеткен бирөө чабы деп азыр бакыда айтып өттү. Биз аябай ойлонот элек муну. Иштеткендер да болду, бирок өзүнүн көп адамдар мына өзүнүн 1 гектар жерин иштете албайдыр. Ana мындай көп жерди иштетиш ар бир адамдын азыркы заманда айрыкча колунан келбейт. Илерки заман болгондо иштей турган адамдар көп эле. Азыр иштей турган адам жок. Мына ушундай учурда биздин ушу мына улан инибиз мына өзү айтты 23-жылы өткөрүп алып, биз ошондо дагы ойлондук элем. Кандай болот бул неме башка иштеп жүрсө, жол министринде иштеп жүрсө, бул эми дыйканчылыкты кандай кылат деген акыйкат бизде көп ой толгону болду. Бирок бул инибиз
өзүнүн кандайдыр бир жөндөмү бар экен. Мына эч кандай кыйналбай эле буудай жөөлөрдү өстүрүп атат. Былтыр атайын келип мен буудайларды көрүп кеттим. Ушунчалык буюп калыптыр. Быйыл деле ошондой. Ал биздин мынау октябрдагы жеке менчикте андай бир буудай болгон жок. Бул дагы бир өзүнүн кандайдыр ишке жөндөмдүүлүгү, кандайдыр өзүнүн нар жагында тагы түбүндө бир өзүнүн таланты бар экени билинди да. Бул уландын чоң атасы абабыз башкарма болгон. Мына ошо башкарманын небереси бул. Демек бул инибиздин нар жагында бир өзүнүн бир таланты, нар жагында бир Кудай берген бир өзүнүн өзгөчөлүгү бар экен. Мына быйыл дагы мына иштери жакшы болуп атат. Мына семинар өткөн эң жакшы болду. Мына бардыгы көзү менен көрсүн иш кандай болуп атат. Эми мына нары дагы мына иним ишиңде ийгилик болсун. Ден соолугуң чың болсун. Мына ушундай элдин кызматын кылып, өзүңдүн ким экениңди элге көрсөтүп, дайым мына нары зоболоң көтөрүлүп, дайым ушу элдин урмат сыйына бөлөнүп, элдин рахматын ала бер. Жана маалымат үчүн айтып коечу. Мына Карнетта Россиядан келген үрөн биринчи репродукциядагы 7 тонна азыр бизде үрөн турат. Баасы 30 сом 15 тиындан. Эгер эгем десеңиздер, бизде пожалуйста турат. Күздөгү керек муну? Я. Күздөгү керекпи? Жаздексиде болобу? Жаздексиде алып күздө. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү семинардын катышуучулары. Мына сизде Кара Кочкор айылына караштуу Калпак участкасында турасыздар. Бул жерде өзү мына 23-жылы 18 дыйкан чарбага айыл өкмөт тарабынан ижарага берилген жерлер, анын ичинен ошо 50 гектар ушу уланга берилген. Мен бардык нерсе жакшы нерсени айтып кеттиңиздер, мен бир нерсеге токтолоюн деп атам да. Мына ирилештириш керек экен негизи, результат чыгарыш үчүнчү. Мына 1 гектар, 2 гектар менен эч кандай нерсеге жете албайт экенбиз. Ушуну эске алсак да, мына семинардын катышуучулары. Мына бардык которуштурбайды, башка эрежелерин сактоо боюнча ушу ирилештирсек, мындай жакшы результат көрөт экенбиз да. Мына улам менен 3 жылдан бери чогуу иштешип келатабыз. Бардык ошол агротехникалык эрежелерди сактоонун иштерди алып барып келатат. Багада чоң рахмат, айыл өкмөттөн колубуздан келген жардамды берип атабыз. Шарттарды түзүп берип атабыз. Мына суу чарба башкарма менен биргеликте мына арыктарды оңдоо, ички арыктарды тазалоо. Ал бетондоо боюнча мына азыр БККда жакшы айтып кетти, мына муниципалдык ишкананын күчөсү. Азыр ошо боюнча да көп долбоорлор жазып койгон БКК. Бирөкөө өтүп атат. Ошолорду өтүп калсак да мына эң негизи суу менен камсыз кылуу экен бу жерде дыйкандарды. Суу менен камсыз боюнча дагы иштерди колго алабыз, Кудай болсо мына немеге суу чарба башкармаларына өтүп калсак биз деле өтүп калса ага деле карабайбыз, карап беребиз, колдон келген жардам беребиз. Азыр эми мына алдыңарда көрөсүңөр уландын дагы азыркы эми көрөлү жасаган эмгектерин ошогон өзүңүздөр аны баа бересиздер. Эң негизи Кыргызстандын өнүгө берсин, токчулук болсун, тынччылык болсун. Келип бергениңиздерге чоң рахмат. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү семинардын катышуучулары. Мен эмне дегим келет? Бүгүн мына учурдан пайдаланып биздин ошол кооперативдин башчысы Улан Чолуев жөнүндө айтып коеюн кичине. Бул бала өзү негизи айылда деле чоңойгон эмес да. Мындай карап көрсөңөр шаарда чоңойгон, шаарда билим алды, иштегендер деле ушул министерстводон бери иштеп келди, негизичи. Мэрияда иштеди ошто. Анан мантип бир күн ушу айылда демилге көтөрдү. 21-жылы. Ушул жерди чарба кылып иштетели деп. Ошондон кийин 21-жылы айылда чогулуш болуп элдер бата берген. Ушу балага бата берип, ушу жерди сен иштет. Ушу Дөөлөтбай дегенди билесиңер да. 30 жылдан бери ушул жерде иштеп жүргөн. Эч кимди жолотпой өзү башкарып. Өзү бардык түшүмүн өзү алып, эч кимге берген эмес ишинеше. Ошодон канча жылдан бери, 21-жылдан бери кыскасы күрөшүп жүрөбүз да, аралашып, мына ушул жерде 10-15 адам. Акыры мына жыйынтыгы болду. Мына 23-жылдан бери мына договор менен алды өкмөттөн. Ал деле оңой болгон жок. Азыр ушуга чейин дагы эле ошол тополоң бар. Дагы эле ошо Дөөлөтбай менен бир туруп неме көрөбүз, милиция менен милицияга барабыз, бир туруп сотко барабыз, бир туруп прокуратурага барабыз. Ушундай иштер болуп атат. Азыр оңойлук менен иш болгон жок. Сиздер ойлоп атсаңыз керек, мына жерди алуу эле өкмөттөн алуу эле аренда алуу менен иштетип атат деп. Жок.
ого чейинки иштер көп болду, ошону айтып коеюн. Аны эми уландын иштерин мына көрүп атасыздар жыйынтыгын. Алдыда мына Совет району, Каракөз району боюнча жок да азыр мындай тыйган чарба. Ушундай өндүргөн өндүрүш жок. Будай боюнча дагы, жүгөр боюнча жүгөрүн көрөсүздөр. Эми Кудай кааласа бул иштин мына эң башталышы. Буга биз азыр эми ишенебиз. Кудай кааласа мындан ары жакшы мына район жетекчилери, коомчулук, эл жардам берип турса, Кудай кааласа алдыда көп иштерди жасайт деп үмүттөнөбүз. Ошол адам не дейм, ошо улан дайым ушу ишиң алдыда боло берсин. Дайым сени ошо эл колдоп жүрсүн. Дайым ошо тилеген максатыңа жете. Ulan dedim, şimdi daim iyilik olsun. Düşünün bol olsun. Şu, bundan narı da şu daim şu onday meynet kılsan meynetin kaytıp, yerden kızmatında olup daim, yerden rahmatını alıp, şu elde uruk menen kamsız kılıp, daim şu tileklerini Kudayım kabul kılıp, ömürün uzun bolup, densolun için bolup, işlerin iyi olsun. Bereket Keyinkisi bu yer ошо будай болуп турган жерлер. Биз ошол жанагы жалбырак менен азыктандыруу Листовой подкормканы бергенбиз. Биринчи орундан кийин. Азыр мына бул 1 жылдык жаңы беде да. Ошол объем көбөйдү. ушул көрсөткүчтү, жакшы көрсөткүчтү берип турат. Ekkende çelkemen ektin mi? Ооба, эккенде селка менен эккенбиз. Бизде ушул оборотко дагы жакшы экен да, ушу бардык нерсе ошо мына будай дагы буга чейинкиси жүгөрү болгон. Жүгөрү кылып туруп, 2 жыл жүгөрү кылып туруп анан будай эктик. Котоштуруш керек. Ошо бул жердин ошо эң жакшысы. Bunu orabız bul 2-3 жылдан кийин анан урукка даяр болот экен. Быйыл орлау экен. Урук алганга багыт алып атат эми ошол. Бүрөн чарба болсо ушу беденин уругун ала турган болуш керек да. Келечекте буюрса ушуларды урукка алабыз. 3 жылдан өткөрүп туруп. Bir yaş kaldı. Мына жалбырак аркылуу жана азык берилгендин биринчи баягы органикалык жер семирткич да. Анан баягы чартактап беденин объему көбөйөт экен да. Жалбырагынан бергенде. Жалбырактан берген азык. Бул мына ушул эгерде биз листовой бербесек, бул мынандай ушул бой өспөгөн боюнча гүлдөп ошо менен токтомок да. Азыр мына 1 жылдык бере болсо дагы мына боюн өстүрүп атат. Sen kaç malda verdin şu жалбырактан? Бул ошол 30 сантиметрге жакын болгондо 20 сантиметрде бергенбиз да. Bu ikinci orum mu abi? Экинчи орун. İkinci orum da üçüncü. Азыр мына жүгөрүнгө башта барсак жол менен. Жол менен. Yer hazır Çin'deki yerisini taptı. Mına makasın karağıla, buğdayın karağıla, bedesin karağıla, arpasın karağıla mına. Mınday ömründe 30 yıldan beri mınday egin bolele kalpakta. Maklanarlık birinci yılkı. Bak aka. Göz tiybesin. 2 жыл мурда эмне камыш басты. Ama buna kamış baskan, kara mına. Buna beden ordun karağıladır hemen. Onda камыш ne Buna. Buna yüz jarı hemen. Siler hemen. Улан өз маалымат берсин. Бул ушул мына бул гибрид сорту.
Al şöyle Sigidro'da bu universalli gibrit деп коет мынча. Бул даңгадагы и силоско дагы кете турган. Бул эмеси универсальный гибрид бул бою дагы өсөт да. Анан мына данын дагы толук жеткирет. Экиден толук жеткирип берет экен. Анан бул жер буга чейин ошо эски беденди бузуп кылганбыз. Мына ичин көрсөңүздөр болот. İçinde жанакы башка кумай, тикен, башка өсүмдүктөр жок. Себеби биз күзүндөсү жерди айдаганда айдаган боюнча калтырган эмеспиз. Айдап туруп крест чизил тартып, анан үстүн жанагындай тегиздеп, мындайча айтканда дымдап койгонбуз да күзүндө, кеч күзүндө. Ошол буга чейинки тамырлар ошол ачык калбай, ошол кышы менен ошол жерде чирийт экен да. Анан кайра жазындасы апрелдин 15-inde кайра кошко айдап, анан кайра тегиздеп, мына фреза менен эккенбиз. Анан эккенден кийин биз эч кандай бага чөпкө каршы эч кандай дары эме берилген эмес. Бул органикалык ошо багыт деп жогоруда айткандай ушул. Эч кандай чөпкө каршы дары себилген эмес. Мына бул чөбү буйруса ошо бизге эме жок да. Жүгөргө тосмол жок. Биз ошол эмесин жөөктүн аралыгы 60 сантиметрден кылып эккенбиз. Жөөктүн өзүнүн 60 сантиметрлик жөөк. Анан быйыл ошол силоска оройлоп турабыз. Буйруса ошо. Анан бунун эмеси бизде Карабулжага биз ошол Тоют багытында бир элге бир пример болуп берели деп атабыз да. Бүгүнкү күндү талап бул силос. Силос бул Тоюттун эң ошол бүгүнкү күндөгү спрос келечектеги ушул силос гана ошол биздин жайытыбызды бардык конкуренцияны ушу силос кармайт деп биз ошол элге түшүндүрүшүбүз керек болуп атат. Анан бул өзүнүн баасы менен арзан, сапаты менен жогору. Кудай буйруса ошо силоска элдер менен эме кылабыз. Өзү менен толу элдер өзү көрмөйсө эме кылбайт го. Кудай буйруса биз Калпак участкасында 2000 тоннага чейин силос менен камсыздап бергенге ошо расчетубуз бар да. Ошого ошо Карабулжа райондук ошо мал баккан фермерлерибизге бардыгына эле сунуштайм. Ошо силоска биз өтсөк буйруса арзан Тоют менен ошо районду ошо камсыздаганга аракет кылабыз. Анан бизде Яман бар да, яман. Улан суроо канча жолу ичти сууну? Бул сууну мына биздин Тыныбека Фагатка десеңиздер биздин ушу кооператив мүчөсү бул жакта ушу колду ушу сугатыбыз. Маалымат берип койсун саат боюнча. Assalomu alaykum. Shu kelgan mehmondor bul maka 2 жолу суу ичти. Эми мына дан суусун ичерек, дан суусун эми беребиз. Азыр көрүнүшү жакшы, Кудайга шүгүр. Судан неме болбой эле, өксүбөй эле турат, жакшы. Ар нерсе өз убагында ичип атат. Азыр бунун 3-сүн беребиз эми, дан суусун. Ошо менен мака даяр болот да, жүгөрүбүз. Ошо мен айтарым. Мына абдан жакшы сугарыпсыңар. Өзүңөрдүн дыйкан экениңерди, өзүңөрдүн мурунтан бир жакшы иштегениңерди билгизипсиңер. Өмүрүңөр узун болсун, ден соолугуңар чын болсун, үйүңөрдө ынтымак, береке, бакыт болсун. Мындан ары да иштериңерде ийгилик болсун. Ушул элдин эмгегин элге кызмат кылсаңар, Кудай Таалам силердин дайым жолуңарды чындыр кылып, өмүрүңөрдү узун кылып, ошо бактылуу жашашты. Амин. Баракасын берсин. Жакшы сонун көзтүйбөсүн. Рахмат балдар, рахмат. Ушул кайрактуу жерлерге арпа эгөрбөй, ушу будай эгиңиздер. Жакшы уруктар бар.
алып күзгүсүн эгип жакшы бир эмелер технологиялары менен сактап кайра кайдалардан дагы ошо 30-35 центнерден алса болот. Ошону арпанын ордуна будай эксе дан түшүмдүктөрүнө жакшы болот да. Çöp basıp ketip эле комбайн кирбей ыйлайт. Чындыгындачы көп жерде. Ооба. Сонун экен, комбайнда кыйналбайт экен. Таптаза ото чөп жок. Рахмат. Урматтуу дыйкан фермерлер, барлыгыңыздарга карашчылык билдиребиз. Баягы 1000 көргөн, 1000 уккандан 1 көргөн деп бүгүн көзүбүз менен өзү күбө болдук. Карнетта экинчи продукциядагы репродукция буудай Россиядан алынган. Бизде үрөн турат, алып эксеңиздер болот. Ийгилик каалайбыз. Жумама береке берсин. Рахмат. Күчтөбүздөр. Bizde hazır